Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, кадырман момун мусулмандар. Бүгүн кайрадан Аллахтын ырайымы менен орозо айы кирип келди. Бүгүн арапа күн. Эртеңден баштап бүтүндөй момун мусулмандардын чоң сыноосу бул орозо. Мусулманчылыкка 5 парыздын бири болгон орозого кирүү өзүнчө чоң кубаныч, өзүнчө бир рахат, өзүнчө бир жеңилдөө. Мен ушул күнү сиздердин баарыңыздарды кайрадан ушул улуу күндөргө жеткирген Аллахка чексиз шүгүрчүлүк келтирүү менен ыраазычылык билдирип, ушул күндөрдө кайрадан жолугуштуруп турган үчүн биз чексиз кубанычта экендигибизди баса белгилеп, ушул улуу күндөрдү сиздер менен чогуу болуп, сиздерди чын жүрөктөн куттуктап, ушул 30 күн ичинде бардык балелерден тыйылып, напсибизди, өзүбүздүн каалоолорубузду, жаман иш аракеттерибизди, кандайдыр бир терс мүнөздөрүбүздөн арылуу үчүн жумшалган күндөрдөн болуштугун тилеп кетким келет. Ушул күндөрү баарыбыз бири-бирибизге жакшылык каалайлы. Биздин мамлекетибизге, элибизге, жерибизге тынчтык каалайлы. Дасторконубузга берекелер болсун. Уул кыздарыбызга, небере чеберелерибизге жараткан өзү ыйман берсин. Көкүрөктөрүндө ыйманыбызды бекем кылып, жүрөктөрүбүзгө, бири-бирибизге болгон мээримибизди күчөткөн болсун. Ахиреттен коркуу сезимдерибизди күчөткөн болсун. Жараткандан бардык жакшылыктарды тилеп, биздин касиеттүү кыргыз элибиз, кыргыз мамлекетибиз башка мамлекеттердин катарына барып кошулуусун каалайбыз. Сыртта жүргөн 100 миңдеген жарандарыбыз 6 саны аман, жадырап жайнап, тапкандарына жараткан береке берип, ушул өздөрүнүн уул кыздарына, ата-энелерине, үй бүлөлөрүнө буйруп, кайрадан келиш күндөрүнө насип кылган болсун. 30 күндүк орозобузда кармаган күндөрүндө сабырдуулукту каалайм. Ушул сабырдуулуктун ичинде орозо ачып аткан мезгилдердеги каалаган тилектерибизди жараткан өзү кабыл кылып, баарыбыздын келечегибиз кең, ден соолуктарыбыз бекем, үй бүлөбүз аман эсен болуп, мамлекетибиз бүтүн болуп, элибиз бөлүнүп жарылбастан бүтүн болуп, биздеги адилеттүүлүк орноп, төгүлгөн көз жаштардын баары токтоп, айыпсыз жаза тартып аткандардын жазалары токтоп, баласыздар бала көрүп, кандайдыр бир оор машакаттарда жүргөн азаматтарыбыздын баардыгы ошол жеңилдиктерге жетсин деп тилеп кетем. Баарыбызга сабырдуулук, ыймандуулук, инсап каалайм. Жараткан бизди кандай максаттарда жараткан болсо, дал ошол максаттарда жашап өтүштүгүбүздү насип эткен болсун. Соңку демибиз чыкканча бизди өзүнүн туура жолунан адаштырбасын. Акыркы демибиз чыгаарда момун мусулмандардын катарында кетиштигибизди Аллах насип эткен болсун. Бизди кандай максатта жаратса, дал ошол максатта жашап өтүштү насип кылсын. Жерибизге тынчтык, элибизге бакубаттык каалап кетишти. Уруксат этесиздер. Ыйык Рамазан айы куттуу болсун. Тилектерибиз кабыл болсун. Кийинки жылы ушул ыйык күндөрдө жолугушканды Аллах бизге насип эткен болсун. Bismillahirrahmanirrahim.